Бүгүн жалпы кыргызстандыктар аза күткөн маркумдардын үй бүлөсүнө кайрат айтып тилектештик билдире турган күн. 30 июль улуттук аза күтүү күнүндө Кыргызстандын бүткүл аймагында, ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн имараттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туулары ылдый түшүрүлөт. Кыргызстандын маданият мекемелеринде жана телерадио компанияларында оюн зоок иш-чаралары жана берүүлөр токтотулат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 30 июлда улуттук аза күтүү күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Урматтуу мекендештерим, бүгүнкү күн коронавирустан каза болгон мекендештерибизди эскерүүгө арналган улуттук аза күтүү күнү. Жалпы кыргызстандыктар көзү өткөндөрдү эскерип, аза күткөн маркумдардын үй бүлөсүнө кайрат айтып, тилектештик билдире турган күн. Дүйнөлүк апаатка айланган бул илдет Кыргызстан элинде кайгы муңга салды. Боордошторубуздан айрылып калдык. Оорунун айынан жарандарыбыздын ата-энелери, балдары, бир туугандары, жакындары каза болушту. Өлкөбүз орду толгус жоготууга учурады. Ар бир көз жумган мекендешим менин сай сөөгүмдү сыздатып, жүрөгүмдү канатып кетти. Каза болгондордун жаткан жери жайлуу, топурагы торку болсун, жаны бейиштен болсун деп тилейбиз. Маркумдардын үй бүлөсүндө жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кайрат кылгыла дейбиз. Жараткандан сабыр тилейбиз. Баарыбыздын тагдырыбыз бир. Жалпы кыргызстандыктар чогуубуз. Каза болгон жакындарыбыз ар бирибиздин боордошубуз, жакыныбыз, мекендешибиз, досубуз, коңшубуз же жөн гана таанышыбыз. Урматтуу мекендештерим, жарандарыбыздын өмүрү, элибиздин ден соолугу үчүн болгон күрөш дагы эле бүтө элек. Бул апаат ар бирибизди оор сыноодон өткөрүп жатат. Илдет менен күрөшүү, элибиздин ден соолугун сактап калуу бул жалпы улуттук күрөш. Биз баарыбыз бирге аракет кылсак, бир күч, бир дем болсок, бул апаатты жеңебиз. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу калкым, кайраттуу бололу, сабыр тилейли. Эртең мусулмандардын улуу күнү Курман айт. Каза болгондорго арналып Куран окулат. Өткөндөрдүн бейишин тилеп, жаратканыбызга сыйынабыз. Ата-энелеринен, уул кыздарынан, жакын туугандарынан ажыраган мекендештерибиздин аза күйүүтүн тең бөлүшөм. Каарман элибизди, сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудай өзү колдосун. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Бүгүн Атабейт мемориалдык комплексинде коронавирус инфекциясынын курмандыгы болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын элесине арналган аза күтүү иш-чарасы болуп өттү. Маркумдарга багышталып Куран окулду. Улуттук аза күтүү күнүнө арналган эскерүү иш-чарасына Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңеш төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Раимберди Дүйшөнбиев жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Максат Ажы Токтомушов катышты. Улуттук аза күтүү күнүнө байланыштуу Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко жана Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Владимир Норов коронавирус инфекциясы пандемиясынын курмандыктарынын элесине карата Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго жана өлкө элине көңүл айтышты. Анда коронавирус илдетинин жайылуусунан улам жакындары менен бир туугандарын жоготкон Кыргызстандын жашоочуларынын орду толгус жоготуусун тең бөлүшүп, ар бир адамдын саламаттыгы менен өмүрү үчүн күрөштөгү кайраттын күчү, негиздүү жана чечкиндүү кадамдар өлкөңүздөгү эпидемияга байланышкан кыйынчылыктарды жеңип чыгууга өөлгө болоруна ишенебиз деп айтылат көңүл айтуу телеграммаларында. Түрк кеңеши Кыргыз Республикасындагы жалпы аза күтүү күнүнө катышып, коронавирус пандемиясынан улам кайтыш болгондорду эскерет. Бул тууралуу Түрк кеңешинин басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз элинин кайгысын тең бөлүшүү максатында бүгүн Стамбулда жайгашкан Түрк кеңешинин башкы катчылыгынын имаратынын астындагы Түрк кеңешине мүчө мамлекеттердин туулары жарым түшүрүлдү. Бардык мүчө мамлекеттердин атынан Түрк кеңеши Кыргыз Республикасына жана коронавирус пандемиясынан улам кайтыш болгондордун үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, бул оору тезирээк
тезирээк эле жергебизден алыс кетип, Кыргыз Республикасы экономикалык жана социалдык жактан кайрадан өсүп өнүксүн деп тилек кылат. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттер ар дайым Кыргыз Республикасы менен тилектеш экендигин билдирет. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 1131 бейтап айыгып чыкты. Алар Бишкек шаарында 415, Ош шаарында 77, Чүй облусунда 165, Ош облусунда 86, Талас облусунда 42, Нарын облусунда 24, Ысык Көл облусунда 148, Жалал Абад облусунда 112, Баткен облусунда 62 бейтап. Жалпы айыккандардын саны өлкө боюнча 24474 адамга жетти. Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдетин 631 адам жуктуруп алды. Алар Бишкек шаарында 118, Ош шаарында 89, Чүй облусунда 81, Ош облусунда 74, Талас облусунда 27, Нарын облусунда 13, Ысык Көл облусунда 94, Жалал Абад облусунда 85, Баткен облусунда 50 учур катталды. Ушуну менен жалпы көрсөткүч 35143 болду. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен каза болгондордун жаңы учурлары пневмонияны эсепке алганда 17 бейтап каза болду. Алар Бишкек шаарында 9, Чүй облусунда 2, Нарын облусунда 2, Жалал Абад облусунда 4 бейтап. Жалпы каза болгондордун саны өлкө боюнча 1364кө жетти. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 32 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алар Ош шаарында 9, Ош облусунда 7, Жалал Абад облусунда 2, Ысык Көл облусунда 6, Нарын облусунда 2, Баткен облусунда 6 кызматкер илдетке кабылды. Ал эми бир суткада 13 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Мындан сырткары үй карантинден 56 медициналык кызматкер айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 2743 учур катталды. Алардын ичинен 1664 мед кызматкер айыгып чыккан. Былтыр Кыргызстанда дарыгерге кайрылган 1,553,000 кишинин оорусу аныкталып, диагноз коюлган. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Эң көп катталган илдеттердин саппашында дем алуу органдарынын оорулары турат. Аларга 531 миңден ашык кыргызстандык кабылган. Экинчи орунда тамак сиңирүү системасынын дарты. Үчүнчүдө заара жана жыныс органдарынын илдети турат. Кыргызстанда көз оорусунан жапа чеккендер дагы аз эмес. Маселен, былтыр 98 миң кишиге окулисттер ар кандай диагноз койгон. Андан кийинки баскычта жугуштуу оорулар жайгашкан. Мындан тышкары тери ооруларына 77 миң жаран кабылган. Ошондой эле ар кандай кырсык жана кокустуктардан алган жарааттар менен 87 миң киши ооруканага түшкөн. Калган оорулар боюнча көрсөткүчтөр 70 миңден төмөн. Өзгөн шаарында таксисти өлтүрүп, сөөгүн өрттөөгө шектүү 2 өспүрүм алардын кылмышын жашырган 2 досу менен Өзгөн райондук соту тарабынан 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Окуя тууралуу угуп, бирок милицияга кабар бербегендиги үчүн шектүүлөрдүн 3 таанышына кылмыш ишин жашыруу беренеси боюнча айып тагылган болчу. Сот алардын баш коргоо чарасын карап, экөөсүн убактылуу кармоочу жайга киргизип, бирөө 15 жашта болгондуктан үй камагына алуу чечимин чыгарган, деди Ашырбаев. Быйыл 6 айдын аралыгында Жалал Абад облусунда салыктык жыйындардан 2 миллиард 423 миллион сом түштү. Аталган сумма 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 600 миллион сомго көп. Бул туурасында өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Кечээ облустун 6 айлык жыйынтыгын чыгарган онлайн коллегия өткөрүлгөн. Маалыматта карантиндик чаралардан улам кызмат көрсөтүү, чекене соода жүгүртүү жана капиталдык салымдар боюнча иш солгундаганы айтылат. Бул учурда 7193 субъектинин ишмердүүлүгү убактылуу токтотулган. Ал эми 1-июндан тарта облуста кайрадан 5356 субъект ишин жанданткан. Мекке шаарында мусулмандардын ажылык зыяраты башталды. Быйыл пандемияга байланыштуу чет элдик зыяратчыларга ага катышууга уруксат берилген жок. Мындай чектөө Сауд Аравиясынын тарыхында биринчи жолу киргизилди. Адатта 180дей мамлекеттен 2 миллиондой адам 5 күнгө созула турган ажылык жөнөлгүлөрүн аткарыш үчүн келчү. Быйыл падышалыктын аймагында гана жашаган, жашы 65тен ашпаган, өнөкөт оорулары жок мусулмандар зыярат кыла алышат. Алардын саны 1000ден 10 миңге чейин болору кабарланууда. Мекке шаарына башка аймактардан келгендердин дене табы текшерилип, жүктөрү толук дезинфекцияланууда.
Бүгүн 30 июлда Ош шаарындагы базарлар курман айтка карата дезинфекциялоо иштерине жабылбайт. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы маалымдады. Мэриядан кошумчалаганда кийинки жумадан баштап шаарда жайгашкан бардык базарлар дезинфекциялоо иштерине байланыштуу дүйшөмбү жана жума күндөрү иштебейт. Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар ооруканасына 90 адамга ылайыкташкан Кычкылтек станциясы ишке кирди. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, Кычкылтек станциясы Ош шаарындагы 10 жеке ишкердин демөөрчүлүгү менен жасалган. Шаар мэри Талайбек Сарыбашев аталган ооруканадан кабар алып, ишкерлерге ыраазычылык билдирди. Кала башчысы 100 орундуу оорукананын курулуш иштери менен да таанышып, курулуштун сапатына өзгөчө көңүл буруу тапшырмасын берди.